Люстра? Мынакей, қараңыз. Bluetooth is started. Please connect. Connecting is okay. Люстраны сүйлеп атат. Мынка. Плюсқа қосып Мына атасың. Bluetoothқа қосылады, мынтип. Аман. Disconnected. Қосылды. Connecting is okay. Қосылды. Мұның эме музыканың эмени колонканын ролун атап экен да? Колонканын ролун атап. Ооба. Булардын баардыгын мынакей. Музыканың отдельно. Светтик отдельный пульт. Бир эле люстранын эки эмеси болот. О, екі пульт. Оның главный мастері мынакей. Да. Жақтан любой музыканы қоя бересіңдер. Любой музыка қойсаңыз кетеді. Гигапан шығып атат музыка. Ассаламу алейкум. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир эле учурда колонканын жана жарыктын функциясын аткарган ушундай люстралар чыгып жатыптыр. Ушундай люстра или буга чейин чыкканбы мен билбейм. Бирок биз биринчи жолу койдуруп жатабыз. Мына ушундай люстраларды буйрутма кылып алдырам десеңиз, мынакей азыр ошол сиздерге ошол люстра менен иштеген баланын номерин ылы жакка жазам. Ошол балага буйрутма берип, ошол аркылуу алдырсаңыздар болот. Ал эми мына ушундай люстраларды бириктирип, аябай сапаттуу кылып өзүнүн ордуна коюп берген, өзүнүн ишин эң мыкты деңгээлде аткарган, жаш экенине карабай, ушунчалык баягы электр тармагын ичинен жакшы билген бул Жылдызбек деген балабыз бар. Ал студент, 20 жашта, бирок ага карабай азыр көп электр тармагында жумуштардын бардыгын аткарып келет. Аябай өзүнүн ишинин мыктысы. Мына ушул балага байланышсаңыздар, үйүңүздөргө барып, сиздердин люстраңыздарды бириктирип, илип берет. Мындан тышкары Жылдызбек кандай десем, сварка ширетүүчү катары да иштейт, сварка иштерин жакшы кылат. Навес деп коебу, ошондо жазайт, дарбазаларды жазайт, тапчандарды жазайт, керебет деп коебу, кровать, ошондойлорду жазайт. Ширетүүчү катары, ширетүүчү эмне иш кылса, ошол иштин баардыгын кылат. Бул менен эле чектелбестен, ал жаңы салынган үйлөргө жарыктарды киргизет го, электр кабелдерин деп коебу. Мына ошолордун баардыгын киргизип, точкаларын коюп берет. Электромонтаж ушул жагындагы аябай мыкты деңгээлде аткарат. Биз өзүнүн ишин ушунчалык мыкты деңгээлде аткарганын билгендиктен биз аны чакырдык. Биздин дайым ушундай электр кабелдерине, негизи эле ушундай иштерибиздин бүттүгүн ушул баланы чакырып, ушул баланын кызматын колдонобуз. Эң мыкты деңгээлде аткарат. Ошондуктан дайым ушул баланы чакырып, ушул баланын кызматын колдонуп келебиз. Сиздерге да сунуштаймын. Эң мыкты деңгээлде өзүнүн ишин аткарган адис катары сунуштаймын. Дагы эмне тууралуу айтсам, баса бул бала жаш экенине карабай, өзү болгону студент, 20 жашта, жаш экенине карабай, ал ушул тармактагы көп иштерди аткарып келген. Ал ушул бул кесипти тандаганын себеби 4 жашынан атасына ээрчип жүрүп, бунун атасы ширетүүчү, электромонтажды жасайт атасы. Атасы менен ээрчип жүрүп, булардын баардыгын кичинекейинен эле өздөштүрчү. Анан кийин ушул жаатта диплом алуу максатында, өзүнүн кесиби боюнча диплом алуу максатында ушул жаатта окуну да бүттү. Мынакей азыр көрүп атасыздар, биздин үйгө
биринчи бөлүм 2 бөлүмүнүн люстрасын такты, мына 3 бөлүмүнүкүн тагып жатат. Мындай бул жердики бул жер эми кудай буюрса детский болот. Анан азыр ушул жерди бириктирип люстраны тагат турган, кармап тура турган эмне дейт, мен эми баягы аял киши болгондуктан түшүнбөйм да, бириктирип атат. Мына мен сүйлөп бүткүчө люстра да тагылып калды окшойт. Мынакей азыр сапатын текшерип, катуу кармап атабы кармаган жокпу текшерип атат өзү дагы плюс. Мына ушул балага биз аябай ыраазыбыз. Ишине ийгилик. Номерин ылдый да жазып коем. Чалсаңыздар болот. Бул биринчи свет, э? Азыр текшерип атабыз. 3-чү, 4-чү. 5 түрлүү жарык берет, э? Буну кайсы жакка тагасың, Жылысбек? Буну эмеге? Кандай болот? Чүттөйдү көтөрсөң? Монда болот, намалар. Жата. Чүт жойдо көтөрүлөт, э? Болот да. Аз тагасың да, э? Ооба. Канча комнатаны тагып койдуң, Жылысбек? Так. 4 тагып. Буларды канча сомдон тагасың? Эмесине да? Объем работа карайсың да? Чоң болсо чоңураак, аспаз азыраак. Заказ берүүчүлөр кайсы номерге байланыштын? Бул жака жазып коебуз да? Мен сиздерге бул жерге Жылдызбектин номерин жаздым. 0508 79 79 78 жана люстраны алып келүүчү баланын номерин жаздым. Анын номери 0705 11 90 41 номерине байланышсаңыздар болот. Мына биз азыр үйгө 4-5 түр люстра алдык. Биз өзүбүз тандап алдык. Эми сиздер дагы өзүңүздөр тандап алам десеңиздер, төмөндөгү люстрага заказ берүүчү деген номерге байланышсаңыздар болот.